Илгери Ашыр аттуу бала болот. Ал Токтобай деген байга иштеп абдан азап тартат. Бирок ал ак көңүл, жароокер болот. Ошондой күндөрдүн биринде көчөдө бара жатса, Ай Ашыр, кандайсың? Кайдан келатасың чалыгып? Амансызбы жаркын эже. Ой тиги Токтобай ушул сыкта алыскы сарайдан мал айдатып кыйнады. Ой, боток, колуңда бирдемке барбы? Кыймылдап атат. Ой, мал айдап келатып таап алдым. Бул бака балчыктын жээгинде жатыптыр. Карасаңыз, бир буту сынык экен. Ай жарыктык десе. Анан бооруң ооруп кетип көтөрүп алдыңбы? Ай жаркын эже. Муну кантип айыктырса болот я? Кадимки эле чийи менен шакшактап көрчү. Жакшылап таңгын. Анан булар чымын-чиркей менен тамактанат, билесиң да, Сууга карма кургап калат. Ай эже, сиз айткан нерселердин баардыгы сарайда бар. Чалчыгы дагы бар, тиги чымын-чиркей толтура. Мейлиңиз. Ой, азаматсың. арадан күндөр өтүп, Ашыр Кашарда иштеп жатып, баягы бакасы кантип калды экен деп кароону чечет. Так ошол маалда Токтобай дагы кирип калат. Мен сага болгон камкордугумду көрсөтсөм, сен мага ушундай кылыгың менен жооп бересиң, я. Байым, не жамандыгым үчүн? Сиздин айткандарыңызды эки кылбайм го. Эй, чынык адам баласы мындай машаякка кол тийгизип өзүн булгубайт. Бул деген бакада. Анан ошол колуң менен мага тамак берип жүрдүң да? Байым, бирок мен колумду абдан тазалап жүрдүм да. Бул жөн гана бака, коркунучу деле жок. Эй, барар. Уккум дагы келбейт. Көзүмө көрсөтпөй жогот аны. Эй, өлтүрүп салсаң да болот. Чук! Арга жок Ашыр бакасын алып, көлмөгө келип, аны менен сүйлөшөт. Бул көлдүн суусу таза. Sen meni ölümden kutkarıp kalın. Ой. Kim bu? Bol men. Шумдугун коргор. Сүйлөгөн баканы биринчи жол көрүп жатам. Sen meni ölümden saktap kalın. Andıktan kalaganın sıra. Эч нерсенин кереги жок. Эң башкысы бутуң жакшы болуп кетти. Bol altın taştı algın. Макул. Эстелик катары алайын. Bol jönele altın taş emes. Bol sıykırdı taş. Jardam gerek bolgondo. Bol taşты жерге чаап туруп, taş жардам берчи деп тилек тилейсиң. Ал сага каалаганыңды аткарат. Рахмат. Карчы. Ашыр ташты чөнтөккө салып, айылды көздөй жөнөйт. Айылга жете берерде, калы сатанын эшигинин алдында эл топтолуп турганын көрүп, жакын келет. Жаркын эже, эмне болуптур? Ашыр, тиги Караханды тааныйсың да. Билбей анан. Демек бир нерсе болот экен да, Калсадан айткан угалычы, эмне дер экен? Ой, Энжур, қалайық қалқ. Бізге бір хабар келді. Карахан биздин жердин элине карын төккөнү калыптыр. Ал ушул өрөөндөгүлөрдүн болгон мүлк байлыктарына кол салууну чечиптир. Анын колу көп. Кармашсак туруштук бере албайбыз го. А балким тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылабыз. Караханды жеңүүгө башкалар дагы аракет кылышкан. Канчалаган чабармандар менен белек бечкектерди жөнөтүштү. Биз дагы аракет кылып көрсөк кантет? Болбойт. Алага алымсынбайт. Тескерисинче кайра эле бизге салык салат. Анан эмне кылабыз ошондо, я? Анан туура. Анан эмне кылмак элек? Эл журт, тынчтанабыз. Бул жерде иш оңойлтоң чечилбей калды. Карахан кабыл алам дептир. Бирок ага бара турган адам ага ат төө менен эмес. Жөө дагы эмес. Жол жана айдоо менен дагы эмес барыш керек экен. Ошондой кантип болсун, ия.
Emne, ağa uçup barуу керек бекен. Ай кеп ошондо болуп жатпайбы? Барган чабармандардын баардыгы кайра элине кайтып келген эмес. Эми кезек бизге келип жетиптир да. Мени жөнөткүлө. Карахандын өзүн жеңем деген жаш баланын оюн эл күлкүгө алышат. Бирок Ашыр өзүнүн оюндагысын айтканда баягылар анын тапкычтыгына суктанып таң беришет. Ой, бұл амалдуу көрүнөт. Асыл таштан, акыл жаштан деген ушулда. Азамат. Ооба, Азамат. Ай, андай болсо жөнөтөлү. Балким амалын керекке жарап, пайдасы болуп калгысы бардыр. Бизди Карахандын каарынан сактап, жол берип, анын алтын тулпары менен келип каларсың, я. Туура айтат, туура. Аракет кылам мен. Андай болсо, Ашыр мини парчу карыган текени бул жака жетелеп келели. Кана жетелеп кел. Кына. Мен барайын. Ашыр айткандын баарын айылдаштары чогултуп беришет. Көп жүрдүбү, аз жүрдүбү, акыры жаш жигит Карахандын сарайына жетет. Ой, акмак. Менин алдыма келгенде кантип титиң барды? Жооп бер. Улуу урматтуум. Мен сиздин каалооңузду аткардым. Сиздин алдыңызга ат же төө минип, жөө дагы келбестен эч ким минбеген текени минип келдим. Бирок, эмнени басып келдиң? Жол мененби, же айдоо мененби? Ой, жол менен эмес, айдоо менен дагы эмес. Мен жолдун жээги менен келдим. Бул бала амалдуу көрүнөт. Эч нерсе эмес. Мени алдап эле көрсүн. О, урматтуу акмак. Ушул силердин өрөөндө ардактуу, ак сакалдуу карыя жок бекен. Улуу урматтуум, эгерде сиз карыя менен сүйлөшөм десеңиз, анда бул теке менен баарлашыңыз. Бул биздин өрөөндөгү карган сакал узун ушул. Бул чунакты эмне кылуу керек? Таптым. Ашыр, эгер сен ошончолук күчтүүлүгүңдү, тапкычтыгыңды көрсөтө алсаң, анда мен сени кое берем дагы өрөөнүңө тийбен. Рахмат Карахан. Анда мен кете берейинби? Кое тур, шашпа. Ай батканча сен мага төлөмдү таштооң керек. Баалуу таштар менен бирге алтын. Алардын көлөмү текенин салмагындай болуусу керек. Бирок мен кантип? Ага чейин. Эй сакчы. Оу, Муну тиги жака салгын. Эгерде таң атканча акчалары жок болсо, башын алып туруп, өзүн өрттөп салгыла. айтканыңыз орундалат ханым. Бас жүрү бияка. Хандын караболдору Ашырды кармап барып, муздак жана терең зынданга камап коюшат. Эмне кылыш керек? Эми бул айылды талкалайт, жок кылат. Бул сураган байлыкты кайдан табам? Ой, бул тигил бака берген сыйкырдуу таш эмеспи? Балким жардам береттир. О, сыйкырдуу таш, жардам бере көр. Каардуу Караханга ал сураган байлык, таштар менен алтындан турган байлыктын баарын бере көр. Ашыр ошол сөздөрдү айта Арзамат баягы таш майдаланып, ошол жерде сулуулугу бир укмуш татынакай кыз пайда болот. Камсанава, Карахан каалаганын алат. Ашыр бир гана анын каарынан сак бол. Мен андан кантип сактануум керек? Карахан абдан каардуу жана күчтүү да. Ашыр, бул тарак менен ийнени алгын. Булар сени жаманчылыктан сактайт. Карахан сарайында кууланып, белгиленген убакытты күтүп олтурган болот. Бир маалда эшиктен жулунуп кароолу кирип келет. Улуу урматтуум,
Сарайыбыздын эшигинин алдында тигил ашырдын текесиндей салмагындай болгон сандык алтын, баалуу таштар жыйылып турат. Мен текшердим. Чын эле ошонуку экен. Аны мага тез алып кел. Айтканыңыз орундалат, ханым. Эми кое беремби бул чынакты? Кое берем деп сөз бердим беле? Жок. Менде бир амал бар. Аз. Сен менин талабымды аткардың. Эми мен сенин өзүңө, анан өрөөнүңө тийбейм. Рахмат улуу урматтуу. Анда жакшы турмуз. Мен эртелешим керек. Кеч киргенче үйгө жетишим керек. Антпесе менде деген сиздикиндей алтын тулпарым жок да. Жок Ашыр. Мен сени зындандан бир гана шарт менен кое берем. Сен бул жерде калып, мага кызмат кыласың. Сени мен вазирим кылып шайладым. Сага ушундай ырайымдуулугун көрсөткөн ханына ыраазычылык билдир. Бул тез. Мен сизге кызмат кыла албайм. Сиздин ыплас иштериңизге аралаша албайм. Эгерде сиз сөзгө бек болсоңуз, сөзүңүзгө туруп, мени кое бериңиз дагы, өрөөнүмө тийбеңиз. Балакай өткүр экен. Шашпа. Мен сага көрсөтөм. Макул. Мен сөзүмө турам. Бар. Кете бер. Жогол. Токойго жеткиче күтө туруп, Токойдон Ашырды өлтүрүү керек. Эй, сакчы. Угатам. Тулпарымды токо. Айтканыңыздай болот. Ай, азыр айылга барсам, элдер аябай кубанып, таң калышат го. Эч нерседен капары жок Ашыр тоо ашып, бел ашып, суу кечип айылына сапар тартат. Бир маалда бир нерсе уккандай болуп тыңшап калат. Артка кылчайып караса, Карахан колуна найза алып кууп келе жатыптыр. Сөзүнө турбаган Карахан тура. Ал мени өлтүрүү үчүн келатат. Эч нерсе эмес. Менде берки сыйкырдуу буюмдарым бар эмеспи? Мына сага сыйкырдуу ийне. Камал менен тең жарышкан тулпарым. Кана өзүңдү көрсөтүп бул тоолордо мени алыңыз. Байкуш кен багалым. Кууп жеттимби сени, я? Жетпейсиң сен мага. Кана сыйкырдуу тарагым, сактай көр. Ме. Ачууланган хан аргымагын катуу темингенде тулпары жолкунуп мөңкүп жиберет. Мына ошондо Карахан аттан кулап терең жерге кулайт. Ошондон бери аны көргөн жан болбоптур. Бүттү окшойт. Карахандын иши бүттү. Элдин каргышына калгыр десе. Кана тулпарым. Эми сен мениксиң. Анда кеттик үйгө, жүрү. Ашыр тулпарга секирип минип теминээр замат аны калыс атанын үйүнү көздөй тез эле жеткире салат. Ой, тетигил жакта бирөө чаап келет абия. Ооба, бул Карахандын тулпары го. Байкуш Ашырдын ою ишке ашпай калдыбы? Эми куураган турбайбызбы? Ай, кая турсаңар? Тигил тулпардагы Ашыр го. Ашыр? Ооба. Ой, тулпардагы Ашыр экен. Ашыр? Ой, чын эле биз Караханды жеңдик бия. Айыл тургундары баланы абдан кадырлап тосуп алышат. Ал эми жек көрүндү Караханды жеңгендиги үчүн Ашырды даанышман деп атап калышкан экен. Даанышман деп акыл эстүү, кырдаалдан чыгуунун жолун билген, чечкиндүү, кыраакы, элдин сый урматына ээ болгон жаштарды дагы айтып келишкен.